Салам достор, Волна Иссык Коля телерадио компаниясынын студиясында «Сенин добушуң, сенин келечегиң» программасы старталды. Бүгүнкү биздин биринчи чыгарылышыбызда жогоруда аталган берүүбүз менен сиздерди кененирээк тааныштырмакчыбыз. Сиздер менен мен Болотбекова Асель болмокчумун, андыктан бизден алыстабаңыздар. Сенин добушуң, сенин келечегиң. Бул жаштарга жана өспүрүмдөргө арналган шайлоо темасын кенен чагылдырган программа. Биздин максатыбыз жаштардын шайлоодогу укугу, шайлоонун жол жоболору жана Конституциядагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу. Биздин берүүлөрдү YouTube каналыбыздан же Волна Иссык Коля радио толкунунан уксаңыздар болот. Кийинки чыгарылыштарды калтырбай көрүү үчүн каналыбызга катталыңыздар. Биз сиздер менен биргеликте шайлоо жаатындагы сиздерди кызыктырган суроолорго жооп издеп, добуш берүүдөгү акыркы жаңылыктар менен таанышып, жана ошондой эле шайлоого биринчи катышып жаткан жарандарыбызга туура багыт көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эгерде сиздерде суроолор же сунуштар болсо, комментарийлерге калтырсаңыз болот. Биз бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Бүгүнкү чыгарылышта шайлоонун негизги эрежелери жана деги эле шайлоо бул эмне деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Шайлоо. Добуш берүүнүн жардамы менен мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүү ыкмасы. Шайлоо күнүнө карата жашы 18ден өткөн Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өлкөнүн президентин, парламентин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тандоо укугуна ээ. Тарыхыбызга кайрылсак, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери президенттик шайлоо 7 жолу өтүп, анда 1991 жылдан 2005 жылга чейин Аскар Акаев, 2005 жылдан 2010 жылга чейин Курманбек Бакиев, ал эми 2010 жылдан 2011 жылга чейинки өткөл мезгилде референдум аркылуу президенттикке Роза Отунбаева келсе, 2011 жылдан 2017 жылга чейин өлкөнү Алмазбек Атамбаев башкарган. Андан соң 2017 жылдан 2020 жылдын октябрь айына чейин Сооронбай Жээнбеков президенттикке бекитилген. Учурда бул кызматты үстүбүздөгү жылдын январь айында өткөн шайлоодо эң көп добуш менен алдыга чыккан Садыр Жапаров аркалап келүүдө. Ал эми Караколдун жаштары шайлоого катыштыбы же жокпу деген суроого биздин кесиптешибиз Фируза жооп издеп көрдү. Анда эмесе көрөлү. Сегодня мой вопрос звучит так. Хотели ли вы голосовать на выборах? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему? И вот что мне ответили. Ходили ли вы на выборы? Нет, на выборы я не ходил, но Почему? в следующем году собираюсь пойти. Ходили ли вы на выборы? Нет, Почему? ни за что. Короче, для меня это не нужно было. Ходили ли вы на выборы? Да, ходила. Почему? Мне было не наплевать на нашу страну. Мне хотелось, чтобы мы выбрали того самого президента, который что-либо изменит в нашей стране. Ходили ли вы на выборы? Нет, Почему? не знаю, желания не было и вообще. Ходили ли вы на выборы? Нет, Почему? не ответственный. Таковы результаты соцопроса, проведенного на улицах города Каракол. Сурамжылоого караганда жаштар ар бирибиздин келечегибиз көз каранды болгон, өлкөнүн саясий жашоосуна анчейин кызыкпаганы байкалат. Бул көрүнүш шайлоого активдүү катышкан, өз укугун колдоно билген калктын аз бөлүгү шайлоого барбаган элдин көпчүлүгү үчүн чечим чыгараарынан кабар берет. Мындай көрүнүш ар бир президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо кайталанып келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматы боюнча 2021 жылдын январь айында өткөн президенттик шайлоого келгендердин саны 1 416 485 жеткен. Бул бүткүл калктын 39,75%-ын гана түзөт. Ооба, президенттик шайлоого канча адам катышкандыгы маанилүү эмес. Анткени азыркы мыйзам боюнча шайлоого бир эле адам катышкан болсо да, шайлоо жарактуу деп табылат. Бирок бул көрүнүш 6,5 миллион кыргызстандыктардын келечегин бир эле адам чечип койду дегенди билдирет. Эгерде 5,5 миллион калкы бар Норвегия менен салыштырсак, 2009 жылы аталган өлкөдө болуп өткөн парламенттик шайлоого калктын 75,7% катышкан. Эми элестетиңиз, бул көрүнүш ушул эле өлкөнүн 2001 жылы өткөн парламенттик шайлоосун эске албаганда 1927 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Албетте, шайлоочулардын активдүүлүгүнүн төмөндөшү бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүткүл дүйнөнүн көйгөйү. Эмне үчүн ар бир добуш биздин келечегибизди тандоодо маанилүү экендигин ойлонуп көрдүңүз беле? Кантсе да биз өз мүлкүбүзгө ээ боло алган, тынч жашоодо,
эркиндигибиздин жана укуктарыбыздын кол тийбестигинин кепилдиги болгон демократия шартында жашагыбыз келет эмеспи? А мунун баары биз каалаган эл өкүлдөрүнө, президентке, депутатка же жөнөкөй чиновниктерге мамлекетти башкаруу боюнча ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүбүздөн көз каранды. Башкача айтканда, бизди башкара турган өкмөттү өзүбүз тандайбыз. Ошондуктан ар бирибиздин шайлоодогу активдүүлүгүбүз өлкө башчылыкка, парламентке, шаардык жана жергиликтүү кеңештерге ким келе турганын чечүүчү чоң роль ойнойт экенин унутпаңыздар. Анткени жогоруда айтып өткөндөй, сиздин келечегиңизди башка бирөө тандап коюшу мүмкүн. Келгиле, ушул эле кырдаалга мектептеги президенттик шайлоону мисалга келтирип, статистиканы жана шайлоочулардын пайызын кантип бурмаласа болоорун карап көрөлү. Мисалы, 11-А классынын окуучулары класстын башкаруучусун тандоо алдында турат дейли. Класста бардыгы болуп 30 окуучу окуйт. Анын 19-у кандайдыр бир себептерден улам мектепке келбей калгандыктан класстагы 11 окуучу гана шайлоого катыша алды. Пайыздык чен менен алганда шайлоодо 100%дын 39% гана добуш берген болот. Ошону менен класстын 11 окуучусу гана, калган 19 окуучу үчүн чечим кабыл алышты. Же дагы бир башка мисал. Силер 20 адамдан турган топ болуп жаратылышка эс алууга чыктыңар дейли. Ал эми нөөмөттөгү ашпозчу силерге эмне тамак жасайм деген суроо менен убара. Адатта мындай маселелер жалпы тандоого коюлат эмеспи. Бирок 20 кишинин жетөөсү сууга түшкөнү кеткен. Калган 8-өө токойго сейилдеп жөнөгөн эле. Мындан улам тандоо укугу калган 5 окуучуга жүктөлүп, күрөч боткосун тандашты. Ошентип баарына тең, анчейин жактырбаса дагы күрөч боткосун жегенге туура келди. Биз өз добушубуз жана жеке тандообуз менен өзүбүз жашап жаткан өлкөнү курабыз. Андыктан баарыбыз шайлоо процесстерин жана шайлоо кодекстерин билүүбүз маанилүү. Добушубуз канчалык көп болсо, ошончолук эркиндигибиз бекем болот. Шайлоонун таза өтүүсү биздин укуктарыбыздын кепилдиги. Шайлоодогу активдүүлүгүбүз өз тагдырыбыздын жана сүйүктүү өлкөбүздүн келечегине кайдыгер эместигибизден кабар берет. Эгерде сиз эми гана 18 жашка толсоңуз же мурда шайлоого катышып көрбөсөңүз, өзүңүздүн жана өлкөңүздүн тагдыры үчүн эң алгачкы кадамыңыз жана өз алдынча чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүңүз экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Келечегибиз добушубуздан, туура тандообуздан көз каранды экенин унутпайлы.